Түбөлүк эч ким башчы эмес, түшүнбөй коюу жакшы эмес. Туугандар, мынакей президентибиз Садыр Жапаровдун кайрылуусун уктуңуздар, көрдүңүздөр. Энергетикалык кризис боюнча, Кыргызстандын карыздары боюнча жана ошондой эле ошол митинг боюнча дагы кайрылуу жасаптыр. Митингди эми түшүңөрдө гана көрөсүңөр. Кыргызстанда эч качан митинг болбойт деп айтты жана ошондой эле энергетикалык кризистен 30 жыл чыдадыңар, эми дагы 2,5 жыл чыдап койгула. Энергетикалык кризистен толугу менен чыгабыз деп айтыптыр. Ал эми тышкы карыз боюнча, тышкы карыздан коркпош керек деп айтты. Сиздердин бул боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздар кандай, жазып коюңуздар. Жана ошондой эле экс президент Алмазбек Атамбаевден буга жооп кылып кайрылуу жасады. Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусун сиздерге жапалак тил менен түшүндүрүп берели. Урматтуу мекендештер, мен президент Садыр Жапаровдун жакындагы кайрылуусун кун коюп окудум. Ал кайрылууларда отчет, жетишкендик же түшүндүрмөлөрдүн ордуна чексиз актануулар, элге карата коркутуулар жана таарынычтар айтылыптыр. Тилекке каршы ал кайрылууда мурдагыдай эле президент болгон мезгил тууралуу көптөгөн жалган маалыматтар келтирилиптир. Ошондуктан мен айрым нерселерди тактап кетейин. Мен президент болуп келгенден кийин ошол 2011-жылы энергетикалык кризис Кыргызстанда өтө чоң болчу. Бакиевдин төңкөрүшү ошол энергетикалык кризистен келип чыккан. Ошол кризисти колго алып, Алмазбек Атамбаев көптөгөн ГЭСтерди куруп, аны өздөрү элдер жакшы билет. Энергетикалык кризистен Кыргызстан толугу менен 2017-жылы чыккан экен, туугандар. Түшүндүрмө катары айта кетели сиздерге. Экспортту, импортту токтоткон Кыргызстан ошол мезгилде. Башка мамлекеттен ток сатып алууну токтотуп, өзү камсыздай баштаган экен. Кыргызстан 2017-жылы энергетикалык кризистен толугу менен чыккан деп айтты Атамбаев. Жада калса бул нерсени ошол мезгилде иштеген энергетиктердин командасы дагы сүйүүнү менен айтышкан экен да. Ал эми азыр абал кандай болуп жатат мынакей? Алмазбек Атамбаевдин айтышы боюнча, мынакей азыркы бийлик майнинг фирмаларды көбөйтүп, элди кандай десек, светсиз калтырып, майнинг фирмаларды көбөйткөндүгү бул өтө чоң минус. Мен кантип 2010-жылдагы абалга келип калганыбызды түшүнбөй жатамын деп Алмазбек Атамбаев кайрылуу жасапты. Жана ошондой эле өткөн бийликти мындай жаман көрсөткөндөн токтоткула деди. Мынакей 30 жылдан чыдадыңар, эми 2,5 жыл чыдагыла дегенге Алмазбек Атамбаевдин жообу ушундай болду, туугандар. Сиздер бул боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздар кандай, жаза кетиңиздер. Мынакей туугандар, өзүңүздөр билесиздер да, мынакей азыр биздин чоң агалар, аксакалдар угуп жаткандар болушу мүмкүн. Оюңуздарды, калыс оюңуздарды жазыңыздар. Алмазбек Атамбаевдин убагында кандай болгон, туугандар? Ушул свет маселеси, продукта маселеси дейбизби, же болбосо бензин маселеси дейбизби, ун маселеси дейбизби, кандай болгон элдин жашоосу? Эми туугандар, туура өнүгүп атабыз, Кудайга шүгүр. Өнүгүүлөр бар, өсүүлөр бар. Бирок ошол өнүгүүлөрдү кандай жол менен биз аныктайбыз, туугандар? Элдин жашоосу менен аныктап койсо болот. Элдин жашоосу кандай? Кошунан кандай жашап атат? Кредити жокпу? Же болбосо кандай? Ошол адамдын жашоосу жакшырдыбы ушул бийликтин учурунда? Бензин арзандадыбы, же болбосо ун арзандадыбы? Мурун мисалы бир кап ун албай жүргөн адамдар азыр 2-3 каптан ун алып калдыбы? Ушундай социалдык маселелерден эле элдин жашоосунан карап туруп эле биз ошо өнүгүп атабыз, өсүп атабыз дегенди ушу менен аныкташыбыз керек, туугандар. Мына Алмазбек Атамбаев ушинтип кайрылуу жасады. Алмазбек Атамбаевдин чындыгында колдогондор дагы көп экен. Мына комментарийлерге кирип көрүп атамын. Атамбаевдин убагында свет 0 сом 77 тыйын тариф бир гана жалгыз тариф эмес болчу. Бул социалдык баа катары белгилүү бир лимитке чейин колдонулган дейт. Андан ашса баа жогорулаган. Ал кезде 1 киловаттын чыныгы өздүк наркы 2 сом, 3 сом болгон. Бул айырманы өкмөт ээси өз эсебинен жапчу. Элге жеңил болуш үчүн дейт. Туугандар, карасаңыздар, ошол убактагы светти жада калса 2 сом, 3 сомдон сатпай, бул Атамбаевдин бийлиги өздөрүн ушу бюджеттен жапчу экен, элге эме болсун депчи, жардам болсун деп, туугандар. Эмне болсо да Алмазбек Атамбаевди сыйлаган адамдар аябай эле көп экен. Биз дагы сыйлайбыз, чындыгында экс президентибизди өтө чындыгында айтып келишет, грамотный киши болгон, бир дагы китепти же болбосо бир тетрадь карап сүйлөгөн эмес, өзүнүн оюн так айта алган мындай адам болгон депчи. Эми туугандар, сиздерге бир нерсени айта кетели, грамотный адам болсо, мисалы өзүнүн мээсиндеги нерсени айтат да. Ошондуктан Алмазбек Атамбаевди сыйлайбыз. Эмне болсо да азыркы бийлигибиз, мамлекетибиз өнүгө берсин, төңкөрүштөр болбосун, туугандар. Ушул свет маселеси боюнча сиздер дагы өзүңүздөрдүн оюңуздарды жаза кетиңиздер. Алмазбек Атамбаевдин убагында жакшы болгонбу же азыркы бийлик учурундабы?